Assalamu alaikum, урматтуу мусулман тугандарым. Мен силерге азыр бир окуяны айтып берем. Ар бир мусулманга бул сабак болот деп ойлойм. Күндөрдүн бир күнүндө эшек менен карышкыр чөптүн өңүнө талаша кетет. Эшек чөптүн өңүнө сары деген болсо, карышкыр жашыл дейт. Ошентип экөө талашып бир чечимге келе албайт. Анан Токойдун падышасы Арстанга калыстык сурап бармай болушуптур. Сот башталып, доогерлердин ар бири өз сөзүн далилдеп айтыптыр. Соттун чечими чыгар кезде баардыгы чындыкты күтүп бир саамга тынчып калышат. Бирок Арстан баарын тилегин таш каптырып, карышкырды бир ай камоого, эшекти күнөөсүз деп табууга өкүм чыгарат. Карышкыр да Арстандын өкүмүнө ыраазы болбой, "Улугум, чөптүн өңү жашыл эмес беле?" деп сурайт. Арстан: "Ооба, жашыл" деп жооп берет. Карышкыр: "Менин айтканым туура болсо, анда эмнеге мени камоого буйрук бердиңиз?" Арстан: "Ооба, сен жаңылышпадың. Бирок мындай маселе боюнча эшек менен тартышып каталык кылдың. Ошондуктан да сага сабак болсун, түшүнүгү жоктор менен экинчи талашпасын деп сени камоого буйрук кылдым" деген экен. Окуядан алына турган сабак: эч качан түбү жок, жакшылыкка алып келбей турган бош нерсеге убактыбызды кетирбегенибиз абзел. Себеби мындай талаш тартыш баары бир жакшы натыйжага жеткирбейт. Бирөөгө колуң менен зыян тийгизсең, изи калган сыяктуу, тилиңдин да изи башкалардын жүрөгүндө калып калуу мүмкүн экенин унутпа. Эч кимди жабыркатпа. Себеби гүлдөрдү өстүрүүчү жамгыр найза эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Умама разияллаху анху риваят кылган хадисте кимде ким өзүнүкү туура боло туруп талаш тартыштан баш тартса, мен ага жаннаттын четинен бийик сарай берүүсүнө кепилмин деген экен.